Assalamu alaikum dostlar. Кандайсыздар, жақсыларбы? Эне турасында пайғамбарыбыз эмнелерди айткан? Мен ошол турасында бир хадис айтып берейин. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك. Bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kelip, o Allah'ın elçisi, menin жақшы mamulemi en köp kim tatıqtı dep soradı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, enin, apang. Al andan keyin kim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem enin, apang dedi. Al andan keyin kim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem enin dedi. Al andan keyin kim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem atang dedi. Dördüncüde atang dep aytты. Dostlar, qarаңыздар. Ушул киши 3 жолу сурады, 3-өйдө тең бардыгында эмне деди? Апаң татыктуу деп айтты. 4-өсүндө атаң деп айтты. Муну биздин алымдарыбыз айтат. Эмне үчүн 3 жолу энең, апаң, андан 4-өчүдө атаң деди? Алымдарыбыз мындай себептерин айтышкан. Эне баланы боюнда көтөрөт, 9 ай кыйынчылык көрөт, төрөт азабын тартат, өмүрүнө кыйынчылык келиши мүмкүн. Эмчек эмизип багып өстүрөт, күнү-түнү мээрим жана камкордук көрсөтөт. Ушул 3 чоң машаккат жана кызмат үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эненин акысын 3 жолу кайталап айткан. Ал эми атанын да акысы абдан чоң. Үй бүлөнү камсыз кылуу, тарбия берүү жана коргоо. Ошондуктан андан кейін атаң деп айткан. Исламда ата энени урматтоо чоң ибадат. Ал эми энеге жакшылык кылуунун даражасы өзгөчө жогору. Достор, караңыздар, кандай сонун хадисти айтып кетти. Келиңиздер, ата энебиздин көз тирүүсүндө эмне кылайлы? Кызмат кылып калайлы. Көз өткөндөн кийин өкүнгөнүбүз кеч болот. Ошол үчүн ата энебиздин көзү тирүү кезинде дубаларын алып, кызматын кылып калайлы. Ата эне үчүн эң жакшы, эң күчтүү дуба Куранда да келген. Роббирхамукума роббаяни сагира. Роббирхамукума роббаяни сагира. Бул котормосу, я Аллах, ата энеме райым бергин, райым кылгын, кандай эле мага райым төккөндөй. Я Аллахым, ата энеме райым төккөн, райым кылгын, кандай эле мен кичине кезимде мага райым төккөндөй. Нур Куран KG каналы.